Бул Сузак районундагы Багыш айылдык почта түйүнү. Рахимжан Ташиев мында почтачы болуп жалгыз иштейт. Карлардын баар акысын таратуу үчүн ал кезектеги кыдырууга камынып жатат. Мына оор болуп атат, мына септигим бар жанагындайчы. Таркат акчаны таркат бүтөрүм менен себип машиналарын жууп. Анан үйгө келгенде дагы мыналарды күнгө жайып кайрадан септинип иш кылып. Элде да айтам, мен келбегиле, мен кирип чыгып эме кылба, топтолбогула. Барган жерде топто, жалгыздан келесең, мен жалгыздан берем да. Анан топтосоңор да өзүңөр нараат туруп машина келбегиле. Деген ошентип айтып, деп түшүндүрүп атабыз. Жакшы, элдер баары эле түшүнүп калыптыр. Агын сезим бар экен. Коргоочу кийимчен, көз айнек тагынган почтачыны көчөдө көргөндөрдүн баары таңыркап карайт. Айыл аралап жүргөн кызматкерди эч ким пошточу деп тааныбайт. Эмне мынтип кийинип алдың, бизде эме жок деп кайра мени какышташат. Бизге ушундай экен. Мен ар кимдин үйүнө кирсем Кудай билет кайсы биздин. Пошточу өзү 60 жашта, акыркы 5 жылдан бери ушул бөлүмдө иштейт. Айылдагы 600гө чукул пенсионердин акчаларын таратып бүтүп калды. Ооруканада жаткан каарлардын да пенсиясын жеткирип берүүдө. Октябрь аймактык ооруканасында да бейтаптын акчасын жеткирип берүүгө келди. Мен өзү пенсионермин. Банкачыдан акча алчу элем. Өткөндө ошо мындай вирус чыкканына байланыштуу баардык жак бекилип калып, тосулуп, ошондуктан жазып коюптур өзү сыртта элечи почтадагыларга келет деп. Мына почтадан келип туруп алып атам, рахмат. Ошо почтада иштегендерге да ишиңиздер ийгилик каалайм, деңсаулык каалайм. Поштачы ооруканадан чыгып дагы башка үйдү көздөй жөнөдү. Алыс аралыкка унаасында жакын жерлерге жөө каттап таратып жатат. 5000 сом маяна алган поштачыга жол чыгымдары деле каралган эмес. Эми элдер кээ нааразы. Мурунтан эртерээк келбейсиңер, айрыкчалык ошол. Анан бирок жакшы экен үйгө алып келип бергениңер деп атат анысы жакшы. Мунуңар жакшы экен, бирок кеч келип атасыңар. Бизде күнөө жок, биз алып келген акча. Biz ondan başta öyle veririz de. Misal kimin özündekini bakın hemen. Biz onun da öyle bitirip verip koyun buna poçtadakiler. Ama buna banktan gelir geçe 17 sene geldi de. O şimdi 68 tane gelgen hani bitken. Açatım dedim. Gece 490 geldiler. 490'ın azı 40 tane kaldı. Düşten gün biten. Özüm ailem olgandıktan bit barın jatka bilem. Şunun için az bakır öyle kakır bizden çakırıp bere verem. Çakırıp çıkam. Pasportunu alıp çık. Biro elder razı. Muna tarafaga dep jakşı berip kaldыңар деген арысы бар. Анан арыздангандары көп, кеч келип атасыңар. Мухтар ака! Кар адамдар арасында жугуштуу илдеттин жайылышын алдын алуу максатында пенсиясын почта бөлүмдөрүнөн жана банктардан алып жүргөн карыялардын акчасы үйлөрүнө жеткирилүүдө. Кыргыз почтасы өзгөчө абал жарыяланган Сузак районунда пенсионердин үйүнөн чыкпоого чакырып, бул айдагы пенсия ар биринин үйүнө жеткирилип берилерин жарыялаган. Мына очередь менен келип атат акчалары, фамилиялары, списоктары. Мына бүгүн Кудай кааласа бир 90 кишиге бердик. Айыбыз 3 отделениеден турат. Биринчи отделение, экинчи отделение, үчүнчү отделение болот. Эми Кудайга шүгүр, эл нааразы эмес, эл ыраазы, эл тынч. Акчанын үйүнө барсак, учет ушул жерде пенсия өз бөлөк жакшы жашап атат. Алардын учетторун тактап атабыз. Өздөрү мүмкүнчүлүгү болсо жакын аралык багы мындай карантин эмес жерлер болсо чакырабыз. Анан карантин болуп калган болсо акчаларын кайра банкка кайра которуп беребиз. Сузак районунда жалпы 29 миңге чукул пенсионер бар. Учурда алардын 22 миңдейине акчалары таратылып берилди. 10 апрелден тартып почта кызматкерлери дем алышсыз иштеп жатышат. Мисалы үчүн мына 3 күндөн бери эртемен саат 7ден кечки саат 10га чейин иштеп атабыз. Ар бир үйгө кирип чыкыш ушундай болот экен да экен. Ошого 3,5 миң сом маяна жетет эле. Эми айла жок экен да. Эми 3,5 миңге деле Кудайга шүгүр эптеп иштеп атабыз. Эми бекер жүргөндөн көрө биздин возрастка иш экен. Ушуну эптеп иштетип атабыз. Кыргыз почта мамлекеттик ишканасынын Сузак райондук бөлүмү кат кабарларды жана башка жүктөрдү жеткирүү ишин кырдаалга байланыштуу 20 марттан тартып убактылуу токтоткон. Учурда кызматкерлердин баары пенсия таратуу ишине тартылган. Биз мындай оорчулукка туш келбейт элек.
Бұл эми биз үчүн күтүүсүз чечим болуп калды дагы. Биздин технический маселелерибиз по ходу чечилди да. По ходу чечилди. Эгерде биз муруну мындай жагдай болорун бир хотя бы 10 күн мурунураак билгенибизде, биз даярданып мындай кыйынчылыктарга туш келбестен бүгүнкү күнгө чейин уже пенсия төлөмдөрүн бүтүрүп коет элек да. Анан биздин жетекчиликтен да мен өзүмдүн оюм мынау поштовый перевод деп ушуну чыгарып туруп ушул бизди көп кармап койду да. Эң эле жөнөкөй эле жолу калбочу. Обычный эле ведомство менен тарката бергиле дегенде биз бүгүнкү күндө ошол 4-5-6 күндүн ичинде эле таркатып коет болчук да. Мына биздин колубузду байлаган ушул поштовый перевод болду да. Сузак районундагы карыялардын 3/1 буга чейин эле пенсиясын почта аркылуу алып келишкен. Жөлөк пул жана социалдык пособие алгандардын акчасы бул рет почтадан банктарга алынып берилди. Мындан улам Сузактын тоолуу айылдарында банкка кезек күткөндөрдүн катары калыңдады. Айрымдары акчаларын алыша албай жатат. Менин неберем Бактыбек кызы Зульфия апасы ошонун сос пенсиясын поштадан постоянно алчу элем. Азыр Рижский банкка которуп, ошол жерден доверенность деп бербей атат. Аяктан кантип доверенность жөнөтөт эме болбосо, алар ишке чыга албай отурса, ошого мен ушу кайрылдым. Буга чейин эмне кылат эле? Каяктан алчу? Буга чейин поштадан жөн эле паспорту менен алчу элем. Азыр Рижский банкка которуп коюп бербей атат. Ушуну кандай кылсам болот? Сузак райондук почта бөлүмүнүн маалыматына караганда, коронавирустун жайылышын алдын алуу максатында бардык почта бөлүмдөрү жана кызматтык автоунаалар дезинфекциядан өттү. Район аймагында жалпы 15 почта бөлүмү иштейт. 30 апрелге чейин Кыргызстанда коронавируска байланыштуу көпчүлүк аймактарда өзгөчө абал режими киргизилип, бир топ мекеме ишканалар убактылуу жабылган. Адамдарга себепсиз көчөгө чыгууга, топтолууга тыюу салынган. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.